Коомчулукту эмдөөгө үндөгөндөрдүн катарында Майлуу Суу шаардык медициналык колледжинин студенттери да бар. Улуттук Кызылай коомунун демилгесин колдоп, студенттер арасында атайын кароо сынак уюштурулган. Көптөгөн адамдар вакцина алышпагандыктан биз элдерге вакцинаны жакшы жеткизе алдык деген ишеничтемин. Бул убакка чейин вакцина албаган адамдар эми мындан кийин алышат деген үмүттөмүн. Вакцина адам баласы төрөлгөндөн эле иммунитети күчөп баштаганда керектүү эле иммундук дары-дармектер бар ичинде. Аны ушу бала кезден эле алып, келечектеги башка жугуштуу оорулардан алдын алуу үчүн сайылат негизинен. Ал эми ага көбүнчө ата-энелер аларга каршы чыгып атыр. Анын эч кандай зыяндыгы жок. Кандай оору болбосо ошолордон алдын алуу үчүн эле бүт пробадан өткөн вакциналар сайылат аларда. Алардан эч качан кайтпай эмдөөгө чакырабыз ата-энелерди. Алло. Адресиңизди айтып коесузбу? Сынактын талаптарына ылайык катышуучулар кызамык боюнча суроолорго жооп берип, коомчулукта терс көрүнүштөрдү сахналаштырып көрсөтүп берүү менен жарандарды кызамыкка биргеликте күрөшүүгө чакыруу ташталган. Биз өзүбүздүн группа менен бул мелдеште биринчи орунду алдык. Максат бул мелдеште болгон орун алуу эле эмес, жугуштуу оору боюнча маалымат алуу да болду. Өзүбүзгө керектүү маалыматты алдык. Мындан ары керектүү инсандарга маалымат таратууга тырышабыз. Это повышение температуры, обычно до 39-40 градусов по Цельсию, слабость, отсутствие аппетита, сыйт. Бул оңдуу акциялар Улуттук Кызылай коомунун 2022-2025 жылдар аралыгындагы долбоорунун алкагында Олбус аймагында өтүп келүүдө. Максаты кызамык илдетинин жайылуусун алдын алуу, вакцинадан баш тарткан ата-энелерге эмдөөнүн маанилүүлүгүн жеткирүү болуп саналат. Эмдөөгө чакыруу максатында ушул жерге келип отурабыз. Майлуу Суу шаарындагы медициналык колледжинин жамаатына жана ошондой эле Майлуу Суу шаарынын жергиликтүү тургундарына чоң рахмат айтмакпыз. Биз менен кошо биргеликте чогуу ушундай иш-чараларга катышып, активдүү катышып, ошого өзүнө тиешелүү маалыматтарды укту деп айтсам жаңылышпайм. Биз ошондой эле пилоттук программалык партнерство деген проекттин негизинде биз ушул акцияларды өткөзүп келатабыз. Ошолордун негизинде ушул жугуштуу ооруларды кантип жугуштуу оорулардан кантип сактанабыз, жугуштуу оорулардын кандай зыяндары бар, ошону кайсыл маалда сактанып калыш керек, ошол негизинде маалыматтуу нелерди өткөздүк, маалыматтуу сессиялар десек да болот. Биз ошол эң эле негизги максаты ушул жугуштуу оорулардын алдын алып, жана элдерди эмдөөдөн качпоого, элди эмдөөнүн миф маалыматтарга ишенбөө, чыныгы маалыматтарды медицина тармагынан угуп билип, эч кандай зыяндуу заттар жок экенин жана ошондой эле элдер туура вакцинациянын туура жагына бурулуп, туура маалыматты угуп, туура вакцинация алууну мындай эч кандай пропаганда кылып жүрөбүз десек жаңылышпайбыз. Ушул тапта Майлуу Суу шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу. Кызамык боюнча жыл башынан бери 30дан ашуун учур катталып, алар дарыланып үйлөрүнө чыккан. 2000ден ашуун бала, же 76% бала эмдөөдөн өткөн. Мен ата-энелерге биринчиден айтат элем, суранып да кетет элем. Ушул эмдөөнү өз убагында биздин түзүлгөн пландын негизинде өз убагында чакырганда келип алсаңыздар деп суранып кетет элем. Кызамык бул коркунучтуулугу оорунун кабылдоосу менен, орусча айтканда осложнениясы менен да, өпкөнүн сезгениши, диарея деп коет. Анан ошол 1 жашка чейинки балдар арасында өлүмгө алып келүүсү. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы эмдөө графигине ылайык ата-энелер балдарын кызамыкка каршы 12 айдан же 6 жашында эмдетүүгө тийиш. Өзгөчө ата-энелер тарабынан ден соолукка кайдыгерлик мамиле менен зыян келтирүүгө жол берилбеши керек. Балдарды кызамык жана башка оор илдеттерге каршы эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу коомчулук менен иш алып баруу зарылдыгы башкы орунда.